айымдары шайыр апалардың мүшелері жана элден насааты жаңа атымыздар менен жаттап жатабыз. Баарыбыздарга жана ушул жерде катышкан баарыбыздарга ысык салам. Мен Жайыл ата эл аралык кайрымдуулук коомунун атынан келип отурам. Бизде дагы Жайыл ата коомунда аксакалдар канаты бар, жаштар канаты жана аялдар канаты Темиржан эне атындагы Жайыл коомунда өзүбүздүн аялдар Темиржан эненин атын алып жүрөбүз. Анын Темиржанын эне ким деген суроо болушу мүмкүн, ошон үчүн мен айтып кое берейин. Астыңыздарда азыркы бул жерде портрет турат, Жайыл Баатырдын портрети жана Жайыл Баатырдын өмүрлүк жары Темиржан эненин сүрөтү турат. Эми мен дагы Жайыл ата коомуна келгенден кийин Жайыл ата ким болгон дегенде кыскача айтып коеюн. 92-жылдан бери Жайыл ата коому түзүлүп, мына Жайыл мурда Калининский району болсо, азыр Жайыл району, Жайыл мектеби бар, Жайыл чарбасынын аты бар, Жайыл айылы бар. Биз Жайыл Баатырдын 100 жыл мурунку болгон Жайыл кыргыз деген кыргызстан чоң санжыга калган. Ошол убактагы өткөн ата бабалардын элдигин жаңазалап, биз Жайыл ата коомунун мүчөлөрү колубуздан келген иш-чараларды жасап жүрөбүз. Жана Жайыл Баатырдын айкели турат Сосновский поворотто. Жайыл Баатырдын музейи турат. Бул музейди биздин Асан урпагынан тараган Динара Исаева депутат эжебиз салып берген. Анан эми биз өзүбүз бул жерге чоң салтанатта келип жаткандан кийин кур келбей Жайыл айымдары фольклордук, этно фольклордук тобунун бизге чакырып калгандан кийин Сосновка айылына келип отурабыз. Жайыл айымдары фольклордук тобу 10 жылдан бери биздин Жайыл Баатырдын жазалап атын алып жүрөт. Ушул апаларга биз баарыбыз коомдун атынан таазим этебиз. Шакелеге ишиңизге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз. Ушул жерде биз дагы көрүп атабыз, көп эле айылдарда мындай клубтар бар, талкаланып калган. Анан ушул клубду алып жетектеп жүрөт экенсиз. Сиздин да эмгегиңиз ушул жерде айыл өткөттүн элдин эмгеги тапталанбай ушундай бүтүп турганында биз абдан кубанычта болуп атабыз. Анан эми убактыңыздарды кичине көбүрөөк эле алып берип коюңуздар. Биз Жайыл ата коомунун эл аралык кайрымдуулук коомунан кор келбей ушул Жайыл айымдары элиттик фольклор тобуна ыраазычылык билдирип, эмгегин баалап, алтындай болгон убактын үйдөн үйгө эле жеткизип, фольклордук топтун жетектеп, ушул даражага жеткирген жетекчисине рахматын айтып, мүмкүн болсо баарыңыздар ушул сахнага келип берсеңиздер, убактыңыздарды эки убактын албай, баарыңыздардын эмгегиңиздерди баалап, баарыңыздарга азат грамота